Москвадагы мекендешим, сиз без пересидка, без посредниксиз ыңгайлуу кирдичикти кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгылат. Жолго чыгаар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөт бүтүп же жок болсо өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Орусияда жүрүп жаткан нелегал операциясы тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан нелегал комплекстүү ыкчам профилактикалык операциясы жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчилиги билдирүү таратты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. Чет өлкөлүк жарандардын Орусиянын миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдарын сактоосун камсыздоо максатында мындай рейдтер пландуу түрдө үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча административдик жоопкерчиликке Орусияда жүрүү эрежесин бузган адамдар гана тартылат. Өз кезегинде элчилик терс кесепеттерге жол бербөө үчүн кыргыз жарандары тарабынан Орусиянын мыйзамдарын туура жана так сактоо зарылдыгына туруктуу негизде чакырып келет. Социалдык тармактарда тарап жаткан 14 кыргыз жаранынын президентке алардын укуктары бузулуп жаткандыгы тууралуу видео кайрылуу боюнча элчилик аларга зарыл болгон бардык жардамдарды көрсөтүү максатында кыргыз диаспорасы бирикмелеринин ресурстарын колдонуу менен видео кайрылуунун авторлорунун жекелеген жана алардын жүргөн жерин аныктоо боюнча чараларды көрүп жатат. Элчилик укук коргоо ишинин алкагында бул мекендештерге карата жеке маалыматтар келип түшкөн учурда сөзсүз түрдө тийиштүү иш-чараларды жүргүзөт. Булак Серепкежи. Жолдошу уктап жатканда аялы аны балта менен өлтүргөн. Соттолгон аялдын апасы окуянын чоо жайын айтты. Адвокат Баки Кулдашев билдиргендей, буга чейин айыпталуучу Фарида үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча милицияга бир нече жолу кайрылган, андан сырткары сабылганын тастыктаган экспертизанын корутундусу бар. Күбөлөр бар, бирок бул иштер токтотулган. Себеби Фарида тосмо арыздарды жазган жана бугалардын жалпы баласы себеп болгон. Ал дайыма коркуп жашаган. Күбөлөрдүн баары Чүй облустук сотунда суракка алынды. Алар жабырлануучулар өздөрүн туура деп эсептесе, эмнеден коркушат? Экспертиза даярдалсын деди жактоочу. Ал кошумчалагандай, Хуров өзү республикалык психикалык саламаттык борборунда каттоодо турат жана буга чейин соттолгон. Булак Назар Ньюс Кежи. Адахан Мадумаров кээ бир кесиптештерин келип кечирип коюңуз деп ыйламсырады. Кечирем. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген кесиптештери тууралуу үн катты. Жабык жыйындан чыккан Мадумаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, андан кээ бир кесиптештери кечирим сураганын айтты. Мага кээ бир кесиптештерим келип, кечирип коюңуз деп ыйламсырап жатпайбы? Кечирем айланайын, аман эле болсо болду, деди Мадумаров. Эске салсак, 31-майдагы парламенттин жыйынында башкы прокуратура жогорку кеңешке Адахан Мадумаровду жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуш киргизгени маалым болгон. Ошол эле күнү аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын сунушун кароо үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. 22-июнда жогорку кеңеш Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берди. Булак Суперкежи. НАТО өлкөлөрүнүн ичинен АКШ Украинаны мүчөлүккө кабыл алгысы келбейт. Бул тууралуу The Economist журналы жазды. Мындай чечим америкалык бир катар аткаминерлердин пикирлеринен кийин белгилүү болду. 17-июнда Джо Байден Украинанын НАТОго кабыл алынышында эч кандай жеңилдетилген шарттар болбой тургандыгын, альянстын башка мүчөлөрүндөй эле талапка баш ийиши керектигин билдирген. Ал эми Франция Украинанын альянска киришиндеги өз алдынча коопсуздук кепилдиги боюнча вариантты иштеп чыккан. Чехиянын президенти Петр Павел согуштук чыр-чатактар токтой электе Украинанын НАТОго кошулуусу мүмкүн эместигин айткан.
Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянстын башкы максаты Украина көз карандысыздыгын сактап калышы керек, бирок Вильнюстагы саммитте мүчөлүккө кабыл алуу эртерээк деген пикирде. Украина НАТОнун 33-мүчөсү мүчөсү болгонго абдан кызыктар болсо дагы альянстын мүчө мамлекеттеринин башчыларынын пикирлери ар кандай. Булак Назар Ньюс кежи. Шойгу Путинге резервдик армия жана армиялык корпус түзүлөрүн билдирди. Июнь айынын аягына чейин Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүндө запастагы армия жана армиялык корпус түзүлөт. Алар 3700-гө жакын техника алышат. Бул тууралуу коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын президенти Владимир Путиндин Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү менен жолугушуусунда билдирди. Биз армиянын курамында резервтерди түзүп жатабыз. Ал жерде баары план боюнча жүрүп жатат. Чындыгында июнь айынын аягына чейин резервтеги армияны түзүүнү жана жакынкы аралыкта армиялык корпусту түзүүнү аяктайбыз. 5 полктун 60% ашыгы түзүлдү, деди Шойгу. Министр резервтерди түзүү боюнча айтып жатып, бүгүнкү күндө келишим боюнча 114 000 адам жана 52 000 ыктыярчы тартылганын белгиледи. Орто эсеп менен күнүнө 1336 адам келишим түзөт. Ошол эле учурда Шойгу армияга барган ыктыярчылардын мотивациясы жогору экенин белгиледи. Булак Назар Ньюс кежи.